1991-жылы ачылган бул ооруканада алгач дарылоо, балдар бөлүмү жана төрөт үйү түзүлгөн. Бирок ал ишке түшкөндөн 6-7 жыл өтпөй каржы тартыштыгынан улам кайрадан жабылууга душар болуптур. Бирок бүгүнкү күндө айыл өкмөт эли ооруканага муктаж экендигин айтышууда. Аталган имараттын жанында чакан үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу иштеп жатат. Ал эми мында бөлмө жетишсиз болгондуктан көп жылдан бери иштебей турган мекеменин бир бөлмөсүнө дарыгерлер кош бойлуу аялдарды көзөмөлгө алууда. Бирок аталган жайда тийиштүү шарттар каралган эмес. Шарт жок, вообще шарт жок. Азыркы заманбап немеге жок да бизде. Эгер ушул здание куруп турат, бир спонсор чыгып же бир өкмөт тарабынан неме болсо, колдоо болсо жакшы болот эле да. Элдерге дагы өзүбүздүн калкка эле жакшы эле элибизге. Таза суубуз жок. Ташып нар жактан алып келет, аркы сууда иштетебиз. Төрткөл айыл өкмөттө учурда 12 миңден ашуун адам жашайт. Мында ооруканада дарылануу үчүн жергиликтүүлөр Өзгөн районунун борборуна барууга аргасыз. Ал эми 2 кабаттуу оорукананын имараты бар туруп, ал иштетилбей токтоп турганына элет эли наразы. Ошо Өзгөнгө барып, Ошко барып келген акчаларды бүт бардым, ушуларга төлөсөк болбойбу? Ушулар алып деле, ушулар жакшына кылып туруп, планист буларды жакшынакай азыр бүтүп аткан 100 миң деген адамдар жүрөт, врачтарды бүтүп алып жүрөт. Кандай кылып ошолор келип иштетсе болот да бу жерде. Көп жыл болду, жабылып калды. Жабылып биз деле кыйналып, шаарларга барып үкөл алып кыйналып атабыз. Эми азыр кичине бир жерлери иштейт, аз гана жерлери. Ана калгандары иштесе жакшы болот эле, элге деле жакшы болот эле. Мурун 2 этаж роддому бар эле. Үстүндө али терапевт дегендер бар эле. Балдарыбызды алып жатат элек. 2 балабызды ушул жерде төрөп чоңойттук. Бул маселе жергиликтүү депутаттар кеңешинде бир нече жолу каралган, бирок ал жогорку бийлик тарабынан чечилүүгө тийиш болуп, жергиликтүү бийлик саламаттыкты сактоо министрлигине арыз жолдошуптур. Бүгүнкү күндө оорукананын имаратын оңдоп түзөө үчүн 6,5 миллион сомдук долбоор иштелип, тийиштүү тараптарга жөнөтүлгөн. Эгерде ал колдоо тапса, реконструкциялоо ушул жылы башталары күтүлүүдө. Жакын күндөрдө бизге Оштогу УКС тарабынан звонок кылынып, ал расчетун чыгарып бердик. Азыркы күндө 6,5 миллион республикалык бюджеттен каржылана турган болуп чечилип атат. Бирок бүгүнкү күнгө чейин каржылана турган болду же болбоду деген жооп келдик. Бирок биз расчет чыгарып бердик. Азыркы күндө биз ойлоп атабыз, ушул жерде радом жок деген радомду ачып берсе бизге, элдерибиз ушул жерге радомго Өзгөнгө барган ордуна бензин куротуп, Мырзекеге куршап барган ордуна ушул жерде биздин төрөт үйүбүздү ачып берсе деген элдердин да талабы ушундай болуп атат. Өлкө аймагында бул өңдү кароосуз калган социалдык объекттер көп эле кездешет. Анткени басымдуу ишканалар райондордун борборлорунда жайгашып, аймактагылар жарактан чыккан жагдайлар арбын. Ал эми бул жылы мындай өкүнүчтүү көрүнүштөрдүн жоюлуусуна үмүт тартылууда. Анткени өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков 2018-жылды региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыялоо жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Анын багыттарынын бир катары саламаттыкты сактоо мекемелерин өнүктүрүү, аларды жабдуулар менен камсыздоо жана сапаттуу тейлөө көрсөтүү каралган. Өлкө башчысынын 2018-жылга чыгарылган жарлыгына ылайык бул жылы региондорду өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулмакчы. Анын негизги багыттарынын бири катары саламаттыкты сактоо тармагы дагы каралган. Мындан улам элет элинде бул өңдү кароосуз калган оорукана имараттары кайрадан ишке түшөт деген үмүттөр пайда болду. Гүлизада Турабекова, Темирлан Эрнис уулу, Нур Ньюс.